Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабагыбыз бышыктоо сабагы болмокчу. Эсиңерде болгондой кечээги сабагыбызда биз сүйлөм мүчөлөрүн өткөнбүз. Бүгүн дал ошол сүйлөм мүчөлөрүн бышыктап кетели деп турабыз. Балдар, эсиңерде болгондой сүйлөм мүчөлөрү эки чоң топко бөлүнөт. Алар баш мүчөлөр жана айкындоочу мүчөлөр. Бул эки чоң топко өтүштөн алдын биз сүйлөм мүчөлөрү боюнча эки сүйлөм талдап алалы балдар. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо. Менин чоң апам 75 жашка чыкты. Чоң апам көптү билет жана мени тарбиялайт. Бүгүн биз китеп окудук. Ал абдан кызыктуу экен. Дал ушул сүйлөмдөрдөн эки сүйлөмдү тандап алалы. Менин чоң апам 75 жашка чыкты. Балдар, биринчи биз эмнесин табат элек? Албетте, баяндоочту табабыз. Бул жерде бизде сүйлөмдө менин чоң апам 75 жашка чыкты деген сүйлөмдүн ичинен баяндоочу бул албетте чыкты. Эмне болду? Чыкты. Эми баяндоочу аркылуу эни табабыз. Ким чыкты балдар? Чоң апам чыкты. Демек, бул сүйлөмдүн ээси чоң апам. Эмнеге чыкты жана канча жашка чыкты деген суроону берип, биз балдар бул жерде жашка 70 деген эки сөз бул сүйлөмдө бизде аныктоочтун мындайча айтканда аныктооч болот балдар. Эми кийинки сүйлөмгө өтөлү. Чоң апам мени жакшы көрөт жана тарбиялайт. Эмне кылат балдар? Жакшы көрөт жана тарбиялайт. Албетте бул баяндооч. Эми ким тарбиялайт балдар? Бул жерде сүйлөмдүн ээси чоң апам. Эми балдар, биз жанагы сүйлөм мүчөлөрүндө талдоодо дал ушундай кылып мисалдарды, көнүгүүлөрдү талдап кетебиз. Эми силерге дагы да түшүнүктүү болуш үчүн биз баш мүчөлөр менен айкындооч мүчөлөрдүн ар бирине өзүнө кирип көрөлү балдар. Бул эки чоң топ баш мүчөлөр эки бөлүмгө бөлүнсө, ал эми айкындооч мүчөлөрү өзүңөргө маалым болгондой 3 бөлүмгө бөлүнөт. Анда эмесе кеттик. Балдар, сүйлөмдө негизги ойду билдирген сөз деп аталат. Сүйлөмдүн ээси ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берет. Энин асты балдар кандай сызык менен сызылат экен? Бир сызык менен сызылат. Эми мисалдардан келтирип көрөлү балдар. Китеп, билим булагы. Эмне? Бул жерде китеп. Эгерде көптүк түрүндө ала турган болсок, китептер. Булар эмнелер деген суроолорго жооп бермек. Биз китеп менен дүйнөнү тааныйбыз. Ким тааныйт балдар дүйнөнү? Албетте, биз китеп менен дүйнөнү тааныйбыз. Бул жерде сүйлөмдүн ээси биз. Кийинки сүйлөм. Балдар, китептер менен саякатка чыгышат. Кимдер чыгышат? Албетте, сүйлөмдүн ээси балдар. Анда эмесе алдыга карай жылабыз балдар. Кийинки баш мүчөнүн экинчи бөлүгү бул баяндооч. Баяндооч балдар ээге баш ийип, анын кыймыл аракетин, абалын билгизген сөздөр баяндооч деп аталат. Ал эмне кылды, эмне кылып жатат, кантты деген суроолорго жооп берет. Баяндооч эки сызык менен сызылат. Анда эмесе балдар сүйлөмдөрдөн табып көрөлү. Айдана менен Бекзат китеп окуду. Эмне кылышты балдар? Китеп окуду. Достор эс алышты. Эмне кылды? Эс алышты. Бекжан алкак менен ойноп жатат. Эмне кылып жатат? Ойноп жатат. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу ойноп жатат. Малика секирди. Малика эмне кылды? Малика секирди. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу секирди. Бекболот ойлонду. Эмне кылды? Же болбосо эмне кылып жатат? Бекболот ойлонду. Бекболот ойлонуп жатат. Жана башка ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек болот. Анда эмесе кийинкиге жылабыз. Бышыктооч балдар. Сүйлөмдө баяндоочтун сын-сыпатын, сан өлчөмүн, мезгилин, ордун билдирип турган сөздөр бышыктооч деп аталат. Алар кандай, кантип, канча, кайда деген суроолорго жооп берет. Бышыктооч сызыктуу чекит менен сызылат.
же болбосо белгиленет. Балдар аянтчасындагы bir сүрөттөөнү биз азыр мисал келтирип, көнө келтирип койдук. Ошонун алдынан биз эмнени таап атканбыз? Бышыктоочту табып алабыз, балдар. Бул мисалда балдар сабактан кийин аянтчага балдар шашып чыгышат. Эмне кылышат балдар? Шашып чыгышат. Бул жерде баяндооч. Анан балдар кандай чыгышат? Кантип чыгышат дей турган болсо, анда сабактан кийин аянтчага чыгышат. Бул биринчи сүйлөм болду, балдар. Ал эми экинчи сүйлөмдө бул көпкө чейин ар түрдүү оюндарды ойношот, балдар. Эмне кылышат? Ойношот, балдар. Бул жерде сүйлөмдөн баяндоочу бул ойношот. Ал эми өзүңөргө маалым болгондой, көпкө чейин деген сөз бул албетте бышыктооч болот, балдар. Биз кайра алдыга карай жылабыз. Аныктооч, балдар. Аныктооч сүйлөмдө заттын сын-сыпатын, санын, иретин билдирүүчү сөздөр аныктооч деп аталат. Аныктооч кандай, кайсы, канча, нече, канчанчы деген суроолорго жооп берет. Аныктооч толкун сызык менен сызылары баарыбызга маалым. Эми биз мисалдардын, көнүгүүлөрдүн ичинен көрөлү. Биздин үй бүлө чоң, балдар. Бул жерде чоң деген сөз албетте сүйлөмдүн аныктоочу. Буга кандай суроо беребиз, балдар? Албетте кандай. Биздин үй бүлө кандай? Биздин үй бүлө чоң. Бул жерде сүйлөмдүн аныктоочу чоң деген сөз болду. Кийинки сүйлөм. Үй бүлөбүздө 6 киши бар. Үй бүлөбүздө канча киши бар? Үй бүлөбүздө 6 киши бар. Короочу итибиздин аты Ак Жолтой. Короочу итибиздин аты кандай? Албетте, короочу итибиздин аты Ак Жолтой. Бул жерде короочу деген сөз аныктооч болуп калат. Анда эмесе, балдар, кийинкиге жылабыз. Толуктооч. Толуктооч кыймыл аракет, багытталган затты билдирет. Кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмне деген суроолорго жооп берет. Толуктооч үзүк сызык менен сызылат. Бул силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен бул сүрөттөн сүйлөм түзүп көрөлү, балдар. Мисалы, апасы кызын карады десек, бул жерде кызын карады дегенде карады баяндоочу, апасы болсо ээси болуп калмак. Бирок бул жерде кызын деген бул эмне болот? Албетте толуктап атат сүйлөмдү. Апасы карады десек деле болот, бирок сүйлөмдү толуктоо иретинде толуктооч бул кызын карады деп сүйлөмдү толуктап турат. Кийинки сүйлөм. Кызы апасына жылмайды десек дей турган болсок, жылмайды бул баяндоочу. Ал эми кызы сүйлөмдүн ээси болот дагы. Ким жылмайды? Ал эми апасына жылмайды деген бул сүйлөмдүн толуктоочу болуп калат. Кийинки сүйлөм. Апасы же болбосо кызы сууну агызды дей турган болсок, агызды бул баяндоочу. Ким агызды? Кызы же апасы? Ал эми эмнени агызды, балдар? Албетте сууну агызды. Бул сүйлөмдүн толуктоочу. Мына ушинтип, балдар, биз сүйлөм мүчөлөрүн аздыр көптүр дагы да бышыктап алдык. Эми, балдар, силерге үйгө тапшырма. Дал ушул сүйлөм мүчөлөрүнүн, айкындооч мүчөлөрүнө жана баш мүчөлөрүнө башынан сүйлөм түзүп чыгабыз. Жөн гана сүйлөм түзүп калбастан, балдар, ар биринин үстүнө суроосун берип, алдына чийип, ар бирине 2ден мисал жазып мага жибересиңер, балдар. Бирок сураныч силерден саат 16:00-дөн 19:00 арасында гана тапшырмаларды жиберсеңер, тапшырманы жибергенде аты жөнүңөрдү, классыңарды толуктап жазып жибергиле. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти, балдар. Силерге ийгилик каалайм. Саламатта болгула.